Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүн биз сиздер менен базардагы кээ бир ырым-жырымдар, шариятка туура келбеген иштер жөнүндө сүйлөшөбүз. Базарда соода кылып жаткан адамдар, эгер ким биринчи келип соода кыла турган болсо, анын акчасын колуна албастан, бир идишке салдырып, же болбосо ал акчаны алып туруп ошо товарларынын үстүнө сүртүп, же болбосо дагы эртең менен соода кыла электе карызга акча бербе деген бир түшүнүктөр менен, же болбосо соодам жакшы жүрсүн деп көз мончокторду, көз тиккендерди илип коюштук. Булардын баардыгы шариятка туура келбеген, Кудайга бир күнөөкөр боло турган нерселер. Булардын баардыгын кылуу менен сиздердин соодаңар жакшы болуштугу болуп кетпейт. Бул сооданын жакшы болуштугуна ал эч кандай таасири жок. Ошондуктан ал нерселерден алыс болуш керек. Ал эми базарга киргенде өзүнүн айтыла турган дуасы бар, ошол нерсени айтып кириш керек, шариятта көрсөтүлгөн дуа. Ал ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Ушул дуаны айтып жүрүштүк. Бул базардын өзүнүн дуасы болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.